Ошто окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган өспүрүм кармалды. Ош шаарында окуучуну бычактап өлтүрүүгө шек саналган 17 жаштагы өспүрүм жана окуя болгон учурда анын жанында болгон 2 шериги кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматында шектүү кармалган учурда жанында кастет болгон. Ал жасаган күнөөсүн мойнуна алып, сурак берүүдө. Шектүү бул оор кылмышка жабыр тарткан балдар менен айтыша кеткен үчүн барганын айткан. Каршылашын жанында салып жүргөн бүктөмө бычагы менен сайып жиберген. Кылмышка шектүү өспүрүм Ош облусунун Алай районунда туулган. Соңку мезгилде Бишкекте жашап жүргөн. Кечээ 11 февралда түш чендерде 2 Борбор калаадагы өспүрүмдөрдүн мушташында Оштогу Нариман мектебинин 9 классынын окуучусу бычактан оор жараат алган. Ал ооруканага жеткирилип, операция жасалгыча кансырап каза болгон. Анын жанында жүргөн юридикалык колледждин студенти да жабыр тартып, жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Муфтияттагы чыр. Сот Максатбек Токтомушевду үй камагына чыгарды. Бишкектин 1-май райондук соту Кыргызстан мусулмандарынын мурунку муфтийи Максатбек Ажы Токтомушевдин башкаруу чарасын карады. Анда сот Токтомушевду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алган. Бул тууралуу Максатбек Ажы Токтомушевдин жактоочусу Акин Токталиев билдирди. Жактоочунун айтымында прокуратура мурдагы муфтийди үй камагына алуу боюнча өтүнүч келтирген. Ал эми тергөөчү Токтомушевди 2 айга камоо өтүнүчүн келтирген. Ошондой эле Токтомушев өзүнө коюлган айыптарды чындыкка дал келбестигин айтып, аны чагым деп атаган. Ал өзүнө тагылган айыпты чагым деп атоодо. Муфтийди УКМКга алып барышып, ал жактан мажбурлоо жолу менен арыз жаздырышыптыр. Ага чейин кафеге барып, чогуу тамактанышкан экен. Андан кийин силердин банкка салган акчаңардын пайызы бар экен. Ошону бизге бербейсиңерби? Акчаны өзүңөргө алып калсаңар, силерге арам болот, бизге да адал дешиптир. Анан бухгалтер акча берсе, алар бизге акча берип жатат деп аны камап салыптыр. Андан кийин Максатты чакырып алып, мына бухгалтериңди камадык, эми сени да камайбыз. Сен бизге арыз жазып бер деп мажбурлоо жолу менен арыз жаздырышыптыр, деди жактоочу. Белгилей кетсек, буга чейин муфтияттын бухгалтери өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалганы маалымдалган. Ага улай эле муфтий Максатбек Токтомушев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болуп, кийинчерээк УКМК Максатбек Токтомушев кармалганын маалымдаган. Ошондой эле бүгүн экс-муфтий Максатбек Токтомушевдин бошотулушун талап кылгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына митингге чыгышкан. Самара Каримованын арызын канааттандырган 1-май райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. 1-май райондук сотунун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын арызын канааттандырган чечими жокко чыгарылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, жаштар жана саясий иштери министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, министрликтин 1-май райондук сотунун чечимине карата даттануу арызы 10 февралда Бишкек шаардык сотунда каралды. Анда министрликтин даттануу арызы канааттандырылып, 1-май райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Эске салсак, 15 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга директор болуп дайындалган. Ал 2018-жылы аталган окуу жайга жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин кызматтан алынган. Аны кызматка дайындоо боюнча буйрук жокко чыгарылганын ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов айткан. Мындан ула ырчы аброюмду, адамдык укугумду тебелеп жумуштан алган деп 1-май райондук сотуна кайрылып, утуп алганы маалым болгон. Ал арада Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Самара Каримованын арызын канааттандырган 1-май райондук сотунун чечимине карата даттануу арызын жазып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Соттук отурум 3 февралга белгиленген. Бирок эмгек жамааттын нааразычылыгынан улам Самара Каримова 25 январда кызматтан аргасыз баш тарткан. Ырчы кызматтан баш тарткан күндө деле соттук отурум өтөрү маалымдалган. Кийинчерээк Оштогу музыкалык окуу жайга 3 айлык мөөнөт менен Ильязбек Ташполот уулу директор болуп дайындалган.